Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı konuklar, hurmatlı zamandaşlar. Turganbay ilim biraz köngülüңdү buram. Sen Bişkekке kelgenden beri köp kеңешip, bir-birimiz менен жакын tutunup жүрөбүz. Кыргызда жакшы bir söz бар. Gülnura ayım sizdin kulağınızda күмүш сырга. Özüңdün atаңдын бешиги пахта бешик, кайнатаңдын бешиги тахта бешик дейт. Demek kız bala özünün atasının üyünde pakta beşik sıyaqtı tarbiyalanat eken jumşak, birok kaynatanın beşigi tahta beşik degen bol bayakı bekem jana ar daim күчтүү bolot eken. Oşon üçün men saga aytarım Turganbay, ar daim bir-biriňerdi sıylap жүрgülö, baktılуу bolgula. Oşul Allah Taala bergen mildet, bala çakanı bağu. Oşul vacip bolot. Kıyamet günü Allah Taala sen özüңdün ibadatың менен кошо, bala çakanды kantip baktың, emне менен rızıklandırdың деп сурайт. Oşul жерде жүзүң жарык болуп, ар дайым таза, жакшы жооп бергенге даяр болгон. Allah Taala эки дүйнө бактылуу кылсын. Бактылуу бол. Келечегиң кең болсун. Никени Allah Taala бир гана адамга белек кылып бериптир. Канча жаныбар бар, жандык бар, эч бирине никеге туруу милдет эмес. Bir gana bizde agarıp kөгөрүp бучугуланыш үчүн ак никеге туруш керек. Жалгыздык bir жаратканга жарашат. Калгандардын бардыгы жүп-жүбү менен, пай-пайы менен экен. Ушунча миллиард аялдан, ушунча миллиард кыздан тандаганың кызыбыз болду. Демек сен үчүн эң жакшысы ошол. Кызым үчүн эң жакшысы сенсиң. Кадырыңарга жеткиле, сыйлашкыла, урматташкыла. Сен белгилүү жигитсиң, блогер жигитсиң. Буга чейин каалаганыңды кылгансың, каалаганыңды сүйлөгөнсүң, каалаган жака, каалаган жерде чыгып кеткенсиң. Эми бир аз дискомфорт болот, анткени каяка баратасың деген суроо берген бир киши бар. Качан келесиң деген бир киши бар. Анан эмне кылып жүрөсүң деген дагы болуп калат анча-мынча. Же болбосо тигил ким деп жанындагылар боюнча да суроолор кетет. Ошон үчүн аял кишини генеральный прокурор дейт. Генеральный прокурорго колдон келсе жакшы мамиле кыл, өчөстүрүп алба. Анткени аял киши кабыргадан жаралган дейт, кабырганы түздөйм деп кабаган кылып алба деген бир жакшы сөз бар. Сен жаратканга башый, Алла Таала аялыңды сага башыйдырып берет. Анан үйгө киргенде дайыма салам айтып кир, жылмайып кир. Сен блогерсиң, келечекте балким министр болосуң. Үйгө келгенде образдан чыгып кел. Анткени аял блогерди күтпөйт, министрди күтпөйт, аял күйөөнү күтөт. Анан кызым дайыма оматта болом десең, жеңиште болом десең, удачный болом десең, кайненең менен бир партияда бол. Памиринин жанынын жарымы бол, үйүнүн жарыгы бол, күнүнүн айы бол, түнүнүн айы бол, сезиминин гүлү бол, жүрөгүнүн үнү бол. Памири бул элдин жигити. Аял дейт эрдики, эр элдики деген сөз бар. Элден бул жигитти талашпа. Анткени ар бир аялдын кыялы ушуда, эң идеалдуу эркек ким? Аялынын жанында жүрө берсе, бир акча таба берсе. Андай болбойт, эркек эшикке чыгып турат экен, карышкырды буту багат дейт. Элден талашпа, көп кызганба, кыспа. Анткени аял колдоп турса, аял коргоп турса, аял таптап турса, эркек ошондо ачылат. Жакшыны эр кылган аял дейт. Башкачасы дагы бар. Эми көрөм, жакшы жигитти сен бий кыласың, хан кыласың, мен буга ишенем. Бактылуу бол кызым. Сен Курманжан Датканын элинесиң, энебиздин наркын көрсөт. Эң сонун ыраазычылык билдирели агайларыбыз бар болуңуздар. Мүмкүн болсо 2 жаш ылдый түшүптөр даяр болуп туруңуздар. Устаттарыбыз барганга чейин келиңиз. Ильяс устазыбызга микрофон суналы. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ulu урматтуу, абадан да кымбаттуу меймандар, агалар, энелер, эжелер, апалар, достор. Жана ошондой эле бүгүнкү тойдун күнөөкөрү Турганбай жана Гүлнура карындашыбыз, энебиз. Аллахым тоюңуздарды куттуу кылган болсун. Ата-энелерин өзгөчө куттуктап кетебиз, ушундай балдарды ушундай керезге жеткирип. Мына бүгүн өзгөчө той деп башынан эле жар салынды. Чындап эле өзгөчө болуп атат, өзгөчө адамдар, алардын катарында жөнөкөй биз да келип калсак дагы сөз берилип калыптыр. Аллахым разы болгон болсун. Уламалар айтат, качанда 2 жаш имандуулар баш кошкон учурда жөн эле биз гана эмес,
Турганбай, Гүлнура жана алардын туугандары, жакындары гана эмес, балким биз менен биргеликте азыр асмандагы периштелер дагы сүйүнүп аткан учурда. Алар дагы кол чапсак биз менен чогуу кол чабып, сүйүнсөк биз менен чогуу сүйүнүп аткан учур. Эмне үчүн десе, анткени шайтандын, Алланын душманы болгон, биздин душманыбыз болгон шайтандын эң чоң максаты ушул эки адамдын ортосунда биригүү болбосо. Мына замандаш болуп калдык, бардыгыбыз бир болсок, бири-бирибизге жардамдашып, көмөктөшүп жашасак, адам дагы көңүлү түшкөндө өзүнүн желкесине башын кое албайт, бирөөнүн желкесине муктаж болот дегендей, бул дүйнөдө Аллах шайтандын эң корккону мусулмандын биримдигинен коркот да. Ал биримдиктин баары үй бүлөдөн башталат. Үй бүлө бекем болбосо, анда коомчулук дагы бекем эмес, үй бүлө бузук болсо, коомчулук дагы бузук. Шайтандын болгон аракети ушул, канткенде үй бүлөнү бузамын, канткенде эки адамдын башы бирикпейт, ошонун аракетине жүрөт. Ал эми адамдын башын бириктире турган байланыштар өтө көп. Тууганчылык бар, достук бар, жердештик бар, кесиптештик бар дегендей, ал байланыштардын эң бекем байланышы алымдардын айтымында бул нике байланышы. Себеби тарыхта эң биринчи адам атабыз менен обонездин ортосунда нике болгон. Биринчи пайда болгон байланыш. Андан кийин Кудайым буйрса, Алла Тааланын эбегейсиз мээрими менен бейишке кире турган болсок, ал жакта дагы түбөлүккө ким менен дүйнөдө ак никелешкен болсок, түбөлүккө калабыз. Демек биринчи жана түбөлүктүү даимий болгон байланыш бул нике байланыш экен да. Ошол байланыш аркылуу мына бүгүн машалла Турганбай менен Гүлнура карындашыбыз баш кошуп жатат, сиз менен биз менен биргеликте периштелер дагы сүйүнүп атат. Мына шайтандын бели сынды депчи. Бүгүн Кудайым буйрса бекем бир үй бүлө курулду деп сүйүнүп аткан учурда. Мына бир кыскача бир эмне белек берсем деп ойлонуп отуруп, бир аз Алла Таала күнөөмдүн көптүгүнө, илиминдин тайызына карабастан бир кичинекей бир китепчеге менет кылган мүмкүнчүлүк берген эле. Анын атын этика энциклопедиясы деп койдук. Себеби адеп боюнча, анткени баардыгыбыз аксаган жерибиз адеп болуп атат. Олтурганда машалла жакшынакай олтурабыз, бирок өзүбүздүн адебибизди баардыгыбыз билебиз тура, үйдө эмнелер болуп атат, кандай болуп атат, үй иштери кандай кыймылдап кетет, качан кайсыны сынып кетет. Эми ошо адеп туурасында бир аз жазылган да. Анткени нике аркылуу Аллах Таала, кыска сөзүмдү кыскартайын, адам баласыны сактоо үчүн Аллах Таала никеге буйруган. Никенин өкүмдөрү сакталса, кандай үйлөнөт, ким кимге үйлөнөт, үйлөнгөндөн кийин кимдин канчалык милдети бар, ошолор сактала турган болсо, анан кийин адам заты сакталат. Никесиз майыптар төрөлөт. Никесиз ички дүйнөсү кара таш болгон балдар тарбияланып башталат. Никесиздиктин себебинен адам жоголуп башталат экен да. Нике аркылуу Аллах Таала адамды сактайт. Ал эми никени кантип сактасак болот? Красота спасет мир дегендей, дайыма сулуу болуп жүрүш керекпи? Же дайыма бай болуп жүрүш керекпи? Каржылап жүрүш керекпизби? Эмне аркылуу никени сактайбыз десе, алымдар айткан, никени сактай турган бул адеп, ахлак, ар бир адамдын адеби, жүрүм туруму, бири-бирине болгон мамиле ушул никени сактап калат экен да. Уяттуу болсок, жөнөкөй болсок, сабырдуу болсок, шүгүрчүл болсок, ыймандуу болсок, каниеттүү болсок, мына ушулар сиз менен биздин жашообузду сактайт экен. Ал эми адептүү болуш үчүн эмне кылыш керек десе, адептүү болуш үчүн тилди сакташ керек. Тил тыйылса, анан адамга кулк мүнөз келет. Адеп ахлактын биринчи тепкичи үч нерседен турат. Биринчи, сүйлөгөндө жылмайып сүйлө. Экинчи, жагымдуу сөздөрдү терип сүйлө. Үчүнчүсү, жагымдуу тон менен, үн менен сүйлөө экен да. Мына ошол негизде иншалла Кудайым буйрса бир жашооңуздарга пайда болуп калат деген максатта ушул кыскача белегибизди иншалла кабыл кылып коесуз. Аллахым өмүрүңүздөргө береке берсин. Баракаллаху лакума ва алейкума ва жамаа байнакума фи хайр. Баракаллах. Алла кабыл кылсын иншалла. Алла разы болсун устаз. Эң сонун үй бүлө биримдик менен башталат, бир гана ынтымак менен сакталат деген сөздү эң сонун сөз менен түшүндүрдү туугандар. Аллах разы болсун. Келиңиздер, устаздарга дагы микрофон суналы. Бисмилlah, Аллах Таалага бардык бактоо болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттар болсун. Эки жубайдын кармашкан колдоо түбөлүктүү болуп, жараткан Аллахым бардык жакшылык, ийгилик, оомат, берекени Аллахым силерге насип кылган болсун. Мына бардык туугандар, жакындар келип, ар бири чын жүрөктөн бактылуу болсун деген дуаларын беришти. Бирок бактылуу болсун деген сөз менен гана эки жубай бактылуу болуп калбайт. Огородко барып помидор чык дей берсең помидор чыкпайт. Бактылуу бол дей берсе бактылуу болуп калбайт. Бактылуу болуш үчүн урматтуу туугандар эмне кылыш керек десе, эки нерсени кылыш керек. Биринчиден, эки жубай бири-бирин дайыма кечирип туруш керек. Анча-мынча ката кемчиликтер болуп кала берет, көздү жумуп коёйлу. Кайсыл эркекке Аллах эки көз берсе, бир көзү менен аялын дайыма жакшылыктарын карасын, экинчиси менен өзүнүн кемчилигин карасын. Кайсыл аял киши
кишиге эки көз берилсе, бир көзүңүз менен күйөөңүздүн дайыма жакшы жактарын караңыз. Биринчиден кечиримдүүлүк болсун, дайыма бири-бирибизге кечирип турайлы. Экинчиден бири-бирибизди кадырлап, барктап турайлы. Ар бир кылган жакшы ишине рахмат, Алла разы болсун деп көңүл буруп туруңуз. Жана айтып кеткендей, генеральный прокурордун 3 нерсесин дайыма мактаңыз. Биринчи, тамагын жеп алып унчукпай кетип калбай, тамагың сонун болуптур, мощный болуптур, даамдуу болуптур. Алла разы болсун, Алла жашооңо береке берсин, дайыма колуң ушундай жакшылыкка болуп турсун деп дайыма тамагын мактаңыз. Дайыма кийген кийимин мактаңыз. Кандай кийим кийип атат, кандай ал сиз үчүн сулууну кийип, жакшы кийимдерин кийип атат, сулуулугуна дайыма кийимине мактап туруңуз. Үчүнчү, сулуулугун дайыма мактап туруңуз. Женщины любят ушами, эркектер любят курсаками дейт. Аялдын жакшы сөздөр айтып эч качан аябаңыз. Ошондуктан дагы бир орустар айткан бир сөзү бар. Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только вместе. Турганбай, Алла разы болсун. Кармашкан кол түбөлүктүү болуп, буюрса сизди көрүп, биз ушул Памирди тааныдык. Бул өзгөчө тойдун эмнеси өзгөчө десе, бул Памирлик бир жигит үйлөнүп атат, кандай болду экен деп мына азыр бардыгы стористен көрүп кандай болуп атат. Азыр Москва, Америкадан баары тең жазып атат, карап атат. Кандай десе мына Памирлик, биз Памир деген билчү эмеспиз, анча-мынча кээде угуп коюп жүргөнбүз. Мына бирок ушул Турганбай келип, мына Памир деген жер бар, Памирдикте ушул адамдар бар, ушундай жашоо бар деп көрсөтүп, мына кандай кыска убакыттын ичинде ушундай даражаларга жетти. Алла разы болсун. Мундан нары дагы бекем карманып, буюрса эми буга чейин жалгыз кетип атсаңыз, эми буюрса жубай менен только вперед, иншалла элге, жерге, динге кызмат кыла берели. Келечекте мына устаз айткандай, ага айткандай, келечекте иншалла министр болуп, элиңизге дайыма жер кызмат кылып жүрө бериңиз. Баракелде, ең сонон. Туғандар, коштун эки канаты бар дегендей, устаздарыбыз бир гана диний багытта эмес, русскоязычный пословицаларды дагы жаттап алыштыр. Байкадыңыздар болуш керек. Курсак менен сүйгөн агайларыбыз бар болуңуздар. Эң сонон.